Ошондуктан кайып дүйнө бар. Кайып дүйнө бар. Жанагы азыр мына бул акыркы күндөрү жанаң телевизордо карасаң жанаң бир келечектеги жырткыч сыяктуу жаныбарлар эртеңки боло турган согуштарды, кыйроолордун баарын көрсөтүп атпайбы кинодо. Мына ошолордун бардыгы ал бар үчүн кагазга анан экранга түшүп атат. Эгерде ааламда жок болсо ошолордун баары адамдын акылына кирбейт. Бардан жок болбойт, жоктон бар болбойт деген кеп бар да. Ошолор бар үчүн биз аны ошону тек гана бул жомок фантастика деп коюп атабыз. Айырмасы ушул болуп атат. А негизи бул дүйнөдө кайсы бир чен өлчөмдөрдө параллель жашообузда, эртеңки жашообузда мунун баары бар. Бар нерсе адамдын оюна, акылына, көкүрөгүнө кирет. Жок нерсе кирбейт. Мына ошону эле түшүндүрүш керек биринчиден. Ошондуктан ушул кайып дүйнө мына сен жазылган жез тумшук. Бизде жез кемпир дечү элек, жез кемпир депчи. Ал жөнүндө дагы айтабыз. Ошолор менен кадимкидей аралашып, алар сага үн салып турат. Ооба, ошондой болгон. Жана кайып дүйнө жөнүндө да айтып эметип кетпеңиз. Бул деген бул баары тең сиз айткандай. Бул жашоодо келип кетиптир. Биз менен эле чогуу аралашып жүргөндөр дейт. Биз менен эле чогуу жүрүп баары. Жана тойлорго келген манас. Кайсында? Кое туруңуз, манас. Манас бабабызды жанакы Көкөтайдын ашы. Көкөтай ата. Көкөтайдын ашында чакырылган элдердин ошол кезде суудан дагы суу ичинде жашагандар да келген дейт. Анысы чынбы? Бүт аламды чакырып, бүт баары келишкен дейт. Ошол кезде биз айтып аткан дөшалар да келиптир. Ошол кезде суперлер да келиптир. Суперлер болгондо русалкалар болуп калат. Суперлер да келиптир дейт. Баарын чакырган дейт. Көкөтайдын ашында. Бок мурун чоң бабабыз бергенде Көкөтайдын ашында. Ошонун баары жүрбөдүбү дейт жаныңарда. Ошолор чогуу болбодубу дейт. А бул жерге калыппы дейт. Көрдүңүзбү? Мунун баары ааламдык сыр. Жана бул биздин кайып дүйнөдөнкү. Бул жерден айтып атат. Адам баласы нурдан жана жерден жаралган дейт. Топурактан жаралган дейт. Кайыптан келген элсиңер, ким экениңди билгиле. Кудайдын кулун эмес, кулун экениңди билгиле дейт. Көрдүңүзбү? Биз Кудайдын кулунубуз. Демек биз нурдан жаралганбыз. Адам баласын жаралган жагынан экиге бөлүп атат. Нур жана топурактан деп жатат. Көрдүңүзбү? Муну биз сүйлөбөйбүз. Муну биздин ата бабаларыбыз, арбайлар сүйлөйт. Азыр мен байкадым сени сүйлөтүп атканын. Мен азыр сени ушул нерсени сүйлөтүп атканын мен көзүңдөн көрүп аттым. Ошолорду угуп атканыңды. Башка жака кирип кеттиң азыр. Маселенчи, абдан туура. Анан кыргыз негизи эле Кудайдын тентек кулуну. Бул абдан туура. Ушунча сырлардын баарын катып жери аткан. Баягы өзүм мен пенделерге утурумдук жакшылыкты бердим, утурумдук байлыкты бердим. Өзүм сүйгөн пенделерге түбөлүктүүлүгүн бердим деген кеп бар. Ошо кыргызга өзүнүн сүйүктүү кулунуна түбөлүктүүсүн берген. Түбөлүктүүсү эмне? Бул дүйнө эмес. Бул чыны менен эле жалган дүйнө. Чын дүйнө кайып дүйнө, жогоруда айтылгандай. Мына ошол жактагы сырлардын, ошол жакта адамзаттын бара турган багытын өтө баалуу сыйлыкты кыргызга тапшырып кеткен. Мына ошонун бири бара турган багыбызды далилдей турган. Мына бул жерде өтө терең бергенсиң. Ушулардын бардыгын жазуусунда табиятка болгон мамилени бергенсиң эң башында. Мына чоң ата мерген, чоң ата небереси менен баратканда айтып отурган табиятка болгон мамилени, жаратылышка болгон мамилени, отун сууга дегендей баарына болгон мамилени
бергенсиң. Бу мерген каарман, мерген аксакал небереси менен бул өзүнүн прототип деп коет го жазып атканда бирөөнү барбы же бул аксакалдагы өзүнчө мында ата арбай болуп жолуктубу? Бул кишилердин баары бул дүйнөдө жоктор. Бул дүйнөдөн кеткендер. Бул дүйнөдөн кетип ата арбайбы, балким жанакы айтып аткан арбай менен арбактын айырмасы бирөө бул дүйнөдөн арбай болуп тирүү бойдон кеткендери арбак болуп жашырылып калгандары, көмүлүп калгандары деп айтсак болот да. Эми бул кишилер ушул жашырылып калгандар, бул дүйнөдөн өткөндөр, арбак болгондор. Ошол кишилердин айтып берүүсү, ошол кишилер менен ошо чогуу жүргөнсүгөнү мына ошонун баарын эметилгенде, бул мындай айтканда ошол кишилердин тагдырыбы же ошол кишилердин эмеси ушундай да. Алардын айтып берүүсү менен мен өзүм жазуучу болсом, балким ошолордун катышуусу менен ошол руктардын, туура. Мен өзүм жазуучу болсом, мурун жазып көрбөсөм, мен муну жаратуучу бербесе, кайып дүнөм бербесе, мен муну кайдан жазам? Тилиң дагы абдан жакшы. Окурмандарга дагы жөнөкөй, бирок жөнөкөй эмес, байыркы сөздөр менен да жазылган жерлер бар экен. Мындай архаичный сөздөр менен деп коет го биздин тилибизде. Анан жөнөкөй, бирок мына орус тилин, орус мектепти бүткөн бала жазды деп айта албайм. Мен окуганда бир күндө эле, бир 2 күндө бүттүм окшойт, 2 күндө окупчу мунучу. Өтө жеңил, түшүнүктүү. Тили дагы, окуялар дагы эң негизги баары сүйрөп кетет экен, биринин артынан биринин кызыктырып, анан эмне болор экен, кантип баратат, эмне болот байкуштар деген нерседе. Бул китепте жез тумшук жөнүндө кеп кылалы. Жез тумшук деген эмне өзү, ким өзү? Жез тумшуктун айтуусуна караганда булар илгери адам затындай эле, адам эле болуптур да. Анан булар каргышка калып калгандар. Анан булар деген кандайча неметип калган? Булар деген башка дүйнөгө иштеп, бул жерден жазып атам неме деп. Кескелдирик адамдар. Илгери замандарда ошо кескелдирик адамдар менен согушуп, адам баласы жеңилип баратканда биздин ата бабаларыбыз, ата арбайларыбыз кайып дүйнөдөн келип адам баласына жардам берип анан эметип кеткенде, ошол кезде булар ошол жез тумшукка айлангандар. Буларды эми бул китепти окуп чыксаңыздар билсеңиз керек, буларды деген мансап менен байлыкка азгырып алган да. Азгырып алып, ошол кезде анан кийин буларга өзүнүн адам затын, адам баласын канын ичиришкен да. Канын ичиргенден кийин булар анан кийин ошол жез тумшукка айланып кеткен. 12 жашка чейин адам баласында эле жашап, 12 жашынан кийин анан кийинирээк тырмактар өсүп, анан мурундагы жез тумшуктары өсүп, адам баласын канына тойгусу келгендер. Бардык дүйнөдө бардык жаралган нерсенин бардыгынын өзүнүн кызматы бар да. Ооба, бардыгы бар. Жакшы жагынан деп түшүнөбүз, жаман жагынан деп түшүнөбүз. Негизи ошонун бардыгы эле адамга берилип аткан негизи сабак сыяктуу эле да. Жер өзү, мен дайыма айтам, жер өзү бул жан дүйнө өстүрүүчү гүл бакча, жер өзү мектеп. Ушул мектепке канча жыл өмүр берсе ошол сабак окуп атабыз. Күнүнкүсү күнүнө сабак болуш керек деп эле айтып эле келем. Дагы эле айтып берем го тексе. Анан мына ошол жерде өтө жакшы берилген. Адамдарга булардын өзүлөрү тийишпейт экен. Тек кана адам ошол табиятка, ошолордун чөлкөмүнө зыян келтире баштаганда, анан ошондо алар мындай коргонушуп бир четинен, экинчи четинен адамды теске салуу, тарбиялап туруу,
кызматындай көрүндү да менчи. Мындай ордуңду бил дегендейчи, ар бир өтө ашып кетпе. Жаратуучунун мыйзамын бузба. Жаратылыштын мыйзамын бузба. Мен ушул жез кемпирлер жөнүндө, жез тумшуктар жөнүндө дагы бир нерсени айтып кетейин. Бул жанагы Атамгүл Осмонкулова деген кызыбыздын мезгил сабактарында ушул жез кемпирлер жөнүндө айтылат да, анан ошол нерсени мындагы сүйлөп коюшубуз керек окшойт. Алар каяктан пайда болгонун. Бир кездерде Атланттардын убагында, андан мурунку Манас доорунда, кийинки Манас доорлорунда жардамга келиптир аларга кайыр дүйнөдөн перилер. Перилер келип, жараткандын буйругу менен адамга затка жардам бересиң да. Айчүрек апабыз келгендейчи, Айчүрек келбеди эле перинин. Мындай көп окуялар дүйнөдө жомок гана болуп калганда, суудан чыгып келип, нурдан түшүп келип дегендей. Анан ошолор кызмат кыла баштайт адамдарга. Адамдан кызмат кылып, анан адам сен айткандай адамдын пейили бузулуп, муну жаса деп өзүнүн каалоосу болбогон нерсени жасата башташат. Жасата баштайт, тигини жаса дейт, аны аткарат. Себеби ал буйрук келген, буйрук менен эмне кааласа аткарып бер дегендей адамды. Перилер ошондой кызмат менен келип. Анан кийин ошентип отуруп булар өзүнүн кетчү жайына кете албай калган, себеби алардын аурасы деп түшүндүрөйүн, аурасы оорлошуп калган. Жанагы күнөөлөргө, тескери иштерге. Анан баягы мурда жеңил которулуп, аркы дүйнөгө, берки дүйнөгө жеңил которулуп турган денеси менен азыр кете албай калган да бул жердечи. Кете албай калып, анан ошондон улам бара өзүнүн кебетесинди өзгөрүп, баягы бул жерде ал жерде айтылганда баягы медерлер жөнүндө айтылат. Медерлер деген адамдын майда бөлүкчөлөрүнүн мындай оорлошу, салмактанышуна карап отуруп, булар өтө албай калганда кайра тиги жака. Анан ошондо калып калган, анан жанагынтип бүкүрөйүп, ушинтип деген негизи кыскасы жез кемпирлер мурда бизге эле окшош перилер, перилерден кийин бизге окшош эле адам, анан барып ушундай кебетеси суук, жез тумшук, жез тырмак ушундай айланып калган деген неме бар да. Мунун мындай жомоктоштурган менен өтө бир чындыгы бар да. Эч нерсе мындай жомок, жана сиз айтып аткандар бүт баары бул жомок эмес. Бул илгертеден бери келаткан чындык. Чындыкты жомок айлантып койгон биз өзүбүз. Бирок ошол жомок аркылуу мезгилде, ошо сиз айтып аткан мезгилде муну жомок катары кылбаганда бул деген калып жок болуп кетмек. Булар ошодон калып калмак. А бирок сиз айтып аткан жанакы баары бар. Бул жерде бир эле жез тумшук бар эмес. Бул жерде бүт баары бар. Ар биринин өзүнүн иши бар, өзүнүн жумушу бар. Жана кээ бирөө ак болбосо кара болбойт, кара болбосо ак болбойт. Ак менен кара болбосо экөөнүн немеси. Жакшысы кайсы, жаманы кайсы билбейт. Жаратуучу айтат: "Мен силерге" дейт, "эки жолду салып бердим" дейт. "Ал жолду тандап алуу өзүңөр" дейт. Мына ошонун бири кара, бири ак болуп атпайбы? Жана ошондой эле ар бирине өзүнүн кызматын, милдетин берген. Жана сиз айтып атпайсызбы, багы неметилип калган деп. Мына бизде айтат, жанакы көбүнчө айтып атпайбы, шайтандан айтпагыла, шайтан деп жолотпогула деп. Бунун дагы өзүнүн кызматы бар. Эгерде мына ошолордун эле кызматын түрү адам жанына киргизе турган болсок, бул милицияларды айтайлычы. Милициялар законду, мыйзамды бузмайсан бизге келип тийишпейт да. Чынбы? Бизди алар деген көчөдөн кетип баратсаң эле жөндөн эле келип кармап кетпейт да. Анан бар отургузуп койбойт да, каматып. Ошол сыяктуу эле бүт бар немеси бар. Эми бул жерден шайтандын кылып аткан кызматы, сиз мисалы үчүн ошол мыйзамды бузбай, жана ошолорду кечке эле жамандай берсеңиз, жамандап, сизди деле мисалы үчүн мен деле бирөө келип кечке эле жамандап берсе, мен айтам да, бул кандай? Сен кечке эле мени жамандап атасың. Мен сага эмне жамандык кылдым деп, анан сен ста жамандык өтөсүң да, мына сага. Андай болсо, мондай кылайынчы деп. А эгерде ошону жакшылык кылып, элге кызматыңды кылып, ар бир жакшылыгыңды кылган сайын булар сага неметпейт. Буларды аларды кайра ошо достукка чакыр, ынтымакка чакыр.
Эгерде сен ошол достукка, ынтымакка чакырсаң, алар сага достук менен келет, ынтымак менен келет. Сен бузбаган мыйзамды алар буздурбайт. Ал мыйзамды өзүбүз бузуп атабыз. Адам баласы өзү бузат. Ошондуктан анан кийин булар келет. Тазалаучулар бир чети. Сырды Капчыгайда Бала Баатыр деген болгон экен. Ошо Бала Баатырды мен башында окуп атканда баягы Манас деп, Манастын 40 чоросу деп түшүндүм башындачы. Бул ушул жөнүндө кеп кылсаң. Бала Баатыр ким? Бала Баатыр эми 40 чорос эмес. Бул деген мезгилдерде биздин ата арбайлары менен жана башка неметкен үчүн бизге баатырлар бүт бардын эле болуп келгенде, бирок биздин ата арбайлар жалаң ушу жаратылыштын, жаратуучунун, Кудайдын мыйзамын сактап келишкендер. Мына илгеркилерди алсаңыз, мына Рим империясын көчмөн калчактуу эле. Дейм ал жакты деле кое турайлычы. Манас бабабызды алайлы. Манас бабабыздын эмнеликтен Кытайдын чапканы. Ар ким ар кандай айтат. Ар кимге версиясы өзүнчө айтат. Бул Манасты ар бир окуган сайын ар бирче башкача келет. Түшүнүктөр да башкача келет. Эмнеликтен эми бул Кытайды чапкан жери бар, калмактын. Жанагы улуу газатка чыгып атышпайбы? Улуу газатка чыкканда бул жерде жанагы дөшалар менен урушуп деп атышат. А Кытайдын мыйзамын жаратуучунун мыйзам бузганы кандай? Жанагы биздин Алмамбет атабыз бияка эмнеликтен качып келип атат? Хандыкка көтөрүлүп атканда. Булардын ошо өтө эле зөөкүрлөнүп, даже жаратылышты кой, адам баласын канга буюп, хан көтөргөндө жанагы адам баласын жеген үчүн Ганнибалдар деп коет. Ошого өтүп бараткандыктан буларды жок кылууга жиберилгендей болуп атпайбы? Дөшалар менен ушул жерден урушуп атат. Ошол кезде айтылып аткан жагы да отпайбы? Дөшалар менен урушканы эң биринчи кирип барганда бар. Эметиле турган болсо. Мына бүт бары ошактын мыйзамы. Биздин Кыргыздын ата бабаларыбыздын арбайлары жаратуучунун мыйзамын сактаганга келгенбиз. Жана биз ошонусу түшүнүп, ким экенибизди билгенибизде биз баарына жетишебиз. А биз башкаларды ээрчип, ата арбайларыбызды унутканда биздин башыбыз эч качан көтөрүлбөйт. Биздин жанакы башчыларыбыз дагы ошондой келбейт. Айткандай элиң кандай болсо, падышаңды ошондой берем дейт. Биз өзүбүздү оңоп кетмеген сайын, өзүбүздүн кыргыз экенибизди таанып билип, кыргызчылыгыбызга бар ата арбайларыбызга жолуна түшмеген сайын биз оңоло албайбыз. Абдан туура. Биз эмете албайбыз. Жанагы айтып атпай, кыргыз башкарат десе эле ойлошот болуш керек. Бул дүйнөнү бар президент бол. Жок. Андай эмес. Биз өзүбүздүн демибиз менен, өзүбүздүн туура жолду, багытыбызды көргөзүүбүз менен гана бара алабыз. Ошондо биз баарын оң жакка салабыз. Биз ошон үчүн келгенибизди билгенде, анан биз ошондой өсөбүз. Бизде эч ким өсүп тура албайт. Кыргыз өзүн гана кыргыз экенин билип тааныганда гана өсөбүз. Жана мунун жок дегенде 80%, 50%-тен ашканыбызда биз ошондо алып кете алабыз. Жана биз башка дүйнөгө алып чыгып кеткенге биздин возможность болот. Башкаларды алып кеткенге. Эми меники төгүм болбос үчүн, ата арбайлардын айтуусу менен төгүм болбос үчүн Жылдеңер келсе, Орус'та катылып жаткан тарыхтар агыла. Жылдеңер келсе, Индияда катылып жаткан мурактарды атып чыккыла. Мына ошактан силер табасыңар. Кытайдан издегиле. Бул жерден тагып чыгасыңар. Кытайдан 10 жер астында 10, жер үстүндө 10 турган тарыхын карап чыккыла. Туура. Кытайдан издегиле биринчиден. Индиядан издегиле. Башка жактардан кыла. Санжыра тарыхты издегенде силер бир гана жазууну карабастан өзүңөрдүн санжыраңарды карагыла, өзүңөрдүн байыркыңарды карагыла. Санжыра бу да тарых.
тарых жазыңар келсе, санжыранында қарап, анан жазу түрүндө карагыла. Ошондо биз өзүбүздүн ким экенибизди таап чыгабыз. Ошондо биз анык чындыкка жетебиз. Ага чейин биз басканы баскан, жогу жоктой, турганы турган. Түшүнүктүү, бул абдан туура айтылган себеби дегенде мындан 2 жыл мурун Кыргыздын тарыхы биздин доорго чейин 5000, азыркы доор менен 7000 жыл деп Төлөк Төрөкандын аксакалдын кытайлык кыргыз санжырасын айтып чыксак кабыл албай элдин баардыгы, академиктерге чейин бул жөнүндө да айттым эле. Көпчүлүгү кабыл албады, баягы сизге окшош, бизге окшош адамдар муну түшүнүп чындык экенин. Ал эми азыр жакында эле биздин тарыхыбыз биздин доорго чейин 10.000 жыл бар экен деп телевизордон ошол эле биздин окумуштууларга тиги Кытайдан ачып беришти бул сырдычы. Каяктан издеш керек деп атпайсыңбы? Ушу Кытайдан издеш керек, Ватикандан издеш керек. Ватикандагы сүрөт акыркы Иса пайгамбардын сүрөтүн чыкты. Иса пайгамбарга сыйынуу деген сүрөт бул Бенедикт 16-чынын убагында жарыкка чыгып кетти интернет булактарына. Кадимкидей эле мынанда калпак менен кыргыз отурат, малдашта конуп. Тегерегинде башка улуттун адамдары этеген кармап отурушат. Бул сүрөттүн өзүнүн аты Иса пайгамбарга сыйынуу. Муну азыр эч ким ачпайт муну. Муну азыр ачса, элдин баары дүйнө азыр аңтарылып кетет. Бирок бул канча кылымдардан бери, мына 2000 жылдан бери катылып, сүрөткө тартылып, ошол жака сакталып, катылып келген. Бир жолу чыгып кетип, андан кийин азыр кайра токтотуп салды, бирок анын оригинал дебейин, бирок көчүрмөлөр, сүрөттөрү бар бул. Ушу Иса пайгамбар боюнча эле, Иса пайгамбар өзү айтып атат. Мен атамдын баласымын деп. Мен Кудайдын баласымын деп атат. Орусчасын айтканда я сын Божий дейт. А вы рабы Божии дейт. Көрдүңүздөрбү? А ошондой эле Иса пайгамбардын ушул эле христиандарда жана башка неметип атканда айтылып атат. Иса пайгамбар кайыптан келди деп. Жоктон төрөлдү деп. Мунун атасы адам баласынан эмес деп. Бул кайыптан келди. Көрдүңүздөрбү? Ошондой эле Иса пайгамбар айтып атат. Я сын Божий дейт. Мен Кудайдын баласымын дейт. А силер Кудайдын кулусуңар деп атат. Вы рабы Божий дейт. А бизде кыргызда айтат. Биз Кудайдын кулунубуз. Мына биздин дагы бир жакчагыбыз. Нурдан жаралып атканыбыз, кайыптан келгенибиз. Муну өзүбүз көкүрөгүбүз менен сезип, өзүбүз муну баамдап, өзүбүзгө алмай сайын биз эч качан көтөрүлө албайбыз. Биз пока баарыбыз бирикмейин сайын, кыргыз эли жана башка немелер дагы жанакы дээринде бар көкүрөгү ачылгандар бары бирикмейин сайын болбойт. Анткени убакыт келди. Убакытты кармашыбыз керек, биригибиз керек. Антпесек, тияк чагып жата. Каттуу бордот. Мына ушул Бала Баатырдын баягы согушуп, анан кайра издеп келгенде чоң туман пайда болот да. Чоң туман пайда болуп, анан ага чейин ошо жарадар болгондор, каза болгондордун баары ошол чөлкөмдө болушат да, анан булут менен кошо көчүп кеткени. Аябай көркөм жакшы жазылганда, мындайча айтканда, баары тең рухка айланып кеткени, кайып дүйнөгө шейит кеткендер жөнүндө бул абдан жакшы айтылат. Анан сөзүмдүн, суроомдун башы. Бул Бала Баатыр кандайдыр биз билген тарыхтагы баатырлардын менен айкалышабы, же болбосо бул дагы эле мындайча айтканда бир четинен адреси жок, бир четинен дайыны жок, качандыр бир болуп кеткен Бала Баатыр, кыргыздын баатырларынын катарына кирип калабы. Бул дагы ошо качандыр
биздин бабалардан качандыр өтүп кеткен. Бабаларыбыздын эле бири. Бул дагы. Жана биз айтып атпайбызбы, тарыхты биз тереңдеп издешибиз керек деп. Тарыхты деген, эми бул деген ошон үчүн берилип атпайбы? Берилген болуш керек. Эч нерсе эч качан катылып калбайт. Кылым өтсө дагы кайра көтөрүлүп чындыкка чыгат. Мына ошол сыяктуу эле. Эми бул жерде Сырдык Капчыгай деп мен өзүм жашкан менен бул кажердеги Капчыгай экенин өзүм биле албайм. Эмне болгон Капчыгай экенин өзүм биле албайм. Бирок бул Капчыгай бар экенин билем. Ушул биздин Кыргызстанда экенин билем. Анткени бул жерде басып өңүмдө барбасам дагы учуп же кандай бир акыбал менен мен бул жерге барып көргөм. Эгер мен ойлойм, эгер ушул жерге мен мындай ушу кезде барса турган болсок, ушу турган турпатыбызда бара турган болсок, мен бул жерди талат болушум, тааныйт болушум керек. Азыр чындыгында Темирбек Токтогазиев экөөбүз көп жерлерди кыдырып, ушул боюнча дагы мындан башка дагы немелер, анан видео тасмаларга түшүргөнбүз. Өгүнү бул китепти ал киши да окуду. Анан экөөбүз бул талкуу кылдык. Каякта бул бар экенин деле биз ишенебиз буга. Анан Таласта, Көлдө, Ат башы, Нарын, бардык жерлердин бардыгын карап чыктык. Анан мындай кылалы дегенбиз, балким азыр телебир бүткөндөн кийин ошолордун видеолордун көрсөтөлү. Биздин болжолубуз боюнча бир жер бар. Эми аны азыр тактап элдин баарын мындай кылбайлы, мындай көрүүчүлөрдүчү бушайман кылбайлы. Бирок бул чындыгында бар экенин, ал жөнүндө дагы башка адамдардын кеп кылганын, тек гана жөнөкөй эле адамдар, жазуучу жок, китеби жок эле. Ушундай окшоштуктары бар экенин көрдүк. Анан ушун боюнча мындан кийин азыр телебир бүткөндөн кийин ошону көрөлү. Анан эгерде болуп калса, бул жөнүндө дагы кийин өзүнчө телеберүү кылабыз. Сырдуу Капчыгай китептин эң бир жакшы жери аягында ошо каарман жакшылык. Жанагы жез тумшукту өлтүрбөй коет. Акыркысынчы. Анан жез тумшуктардын алдагы сезимдери, дүйнө таанымы ошол мыйзам менен жашаганын айтылат дагы. Ошо мыйзамдар ушул жерин мага жакты. Мага жакты дегеним. Бул жерде мынандай жөнөкөйлүү баарлашып отурабыз, баягы жөнөкөй суроо салып. Ушул экөөнүн сүйүүсү жөнүндө бала кездеги. Ошол жөнүндө баштап айтып берсең. Бул мындай да болуп калды, ушул жагын бир айтып кетейинчи. Айт. Буну бар жазып анан немеге түшүш керек болуп калды. Ручка менен жазып атам да. Анан печатка түшүш керек болуп калды. Анан ал кезде компьютерди көп колдончу эмесмин. Анан дос балам бар. Өзүнүн аты Салбай, Сашка деп коебуз да. Ал өзү ошо ал кезде милицияда иштейт, азыр эле иштейт. Анан ага барып калдым, досум, короче, мага мондай керек. Машинка керек болду. Эмне кыласың дейт. Ушундай керек болду, бир китеп жазып аттым, ошого неметмесем. Ал адвокат болуп иштеп жүргөндө билчү да. Эмне жумушка керек дейт. Жок, жумушка керек жок, мындай керек болот, чыгса бербейсиң десем, анан немесин берип атпай, печатный машинасынчы. Менде турат бар кабинетинен, компьютерге өткөндө булардын баарын ыргытып немеге списанияга кетиргем. Ошондо бирди алып койгом, берейин деп. Анан аны алып келип атпайбы? Алып келип, ушу компьютерге түшүрөйүн десем, түшпөй койду да. Анан бир жан немеси да жок экен, кагазы дагычы. Анан барып айтып атпайбы, мунун сыясы керек турбайбы, сыясын таап берсең, сыясы жок. Анда компьютерге жазбайсың деп калды. Анан макул деди, анан компьютер алып, ноутбукка жазайын десем, бул жазылбайт экен байке. Эмне кыйналасың дейт. Ручкага жазып анан тияка, сразу эле немеге жазбайсың дейт. Алар баягы жумушка жазып туруп көнүп калышкан немелер, сразу эле компьютерге жазбайсың. Макул да, анан мен ойлондум, компьютер болсо чын эле сразу компьютерге жазып эле чыгарбайм. Оңдоо деп. Бирок андай болбойт экен. Анткени баягы жазып көрдүм. Ошону жазып баштаганда
эчтеке жок. Ой да жок, баягы айтып берүүчүлөр да жок. Ушундай болуп калат экен да. Анан бул качан бул болбойт экен деп аны коюп анан ручканы алып, эми баш сайлыда отуруп ушундай баштасаңыз, анан ручка менен ой дагы, анан ошо бирөө сүйлөп атканы дагы үндүр да ушундай келет экен. Анан ушул жазып аткандачы, колуңуз кете берет экен, кандай жазылып кетип бараткандагы уже неметпей каласыз. Риторикабы кандай ушу кете берет колчу өзү эле. Ушуну жастырып да коет окшойт да кол менен. Анан мунун баары башында сыры болуп жүрдү. Мунун кызык жери дагы бар. Жана Манасчы бир агабыз бар эмеспи? Бир Манасчы агабыз бар. Атын Бакчиев. Ошого жолугуп калып анан ошол кишиге ушундай көрүп жатпаймы? Байке ушундай неметип калды. Анан мунун ошону берсем, анан сүйлөшүп отуруп калсак, Бакчиев байке айтат. Ушундай башкалар мындай айнып калды деп ойлобойбу? Ушундай болду эле деп ушинтип айтып берсем, эмне деп ойлойт болду экен элдер десем, сенин бул бүт баары чындык дейт. Бизге деле ошондой болуп кетет. Сен ойлобо, башкалардын сен ойлоба анын дейт. Ошондой ошол киши айтып берген да. Анан бул китепти дагы чыгарып атканда жанакы Кадыбаева деген апабыз бар да, менин дос баламдын апасы. Менин да апам, Айша апабыз. Нарында Кадыбаева Калима деген. Ошол апабыз ошо неме болуп калды. Эми анда дагы уялып жүрүп неметип калдым да. Анан барып сурап калдым. Апа, ушуну сиз китеп жазып жүрөбүз, неметип жүрөбүз. Редакторуңуз барбы? Редактор айтат экен. Эмне болду дейт. Ушундай китеп жаздым эле. Ошону немети чарайын дедим эле десем. Анан айтып калды. Ай, балам, эмне кыласың редактировать эткенде? Мен өзүм эле редактор өтөп турам. Алып кел немелер бар да. Мен бир сыра көрпөйүн алып келип алдым. Анан барып калдым. Көтөрүп алып китебимди. Көтөрүп барып анан мына десем, намаз окуйт ал киши. Ал киши айтып калды. Балам, тияка коюп кой, мен намазымды окуйын. Анан чыдап кой. Мен эметип коем деп. Карап коем деп. Анан баягы отуруп, досум экөөбүз баарлашып, чай ичип, отуруп, анан кеттик да. Анан кетип барат эметсем, анан кетип баратканда апайым жакшы калыңыз, эмне кылайын? Балам, коюп кой. Анан неме болсо мен сага чалып турам деп сурайм деп. Ошондон эми мында көп жери бар, кызык жерлерчи. Анан бир чети ошол кишинин аркасы менен чыгып калды бул китепчи. Ал киши айтты: "Балам, менин тирүү кезимде ушул китепти чыгарган. Сенден мага эч деген керегим жок. Сага байлыктагы жана ал кезде машинем бар болчу. Боо теип жүргөн машинең дагы сага төлүк болуп калат. Мунун да жоголот. Бул менин тирүү кезимде бул китепти чыгарган. Элге жетсин деди да. Элге жетсин. Анан ошону неме болосун деп. Керек болсо, кааласаң мен сен менен чогуу барайын, чогуу чыгарайлы. Бар неме эткен жерлергечи, басмаканага барып мен өзүм сүйлөшөйүн магам. Ошонун аркасы менен да чыгып калган да. Анан жанакы Бала Баатырдын, сиз айтып аткан Бала Баатыр бул дүйнөдө келип кеткен баатырлар. Чындап. Муну жок деп айтууга болбойт. Эгер жок деп айта турган болсок, мен муну кайдан жазмак элем? Ошолордун арбайлары менен жазылып атат. Эми жаратканым ошону берип коюптур. Албетте, болуп өткөн булардын баары ошо мен суроом ошол кайсыл баатырга тиешелүү болду экен, ушу жа тактап коюу иретинде сурап атканымда. Дагы бир жолу урматтуу телекөрүүчү, биз менен бүгүнкү мейманыбыз Жеңишбек Дүйшеналиев Сырдуу Капчыгай. Эстеп коюңуздар. Мүмкүн болсо нускада бар бизде. Нускада бар ошол китептерди. Менимче бул өтө баягы көкүрөктөгү издеп жүргөн нерселерди дагы бир четинен окулушу абдан жумок катары окулганы менен ушул жерде арыраак тереңирээк карап көргөндө өтө бир купуя кыргыздын баалуулуктары. Ошол чоң ата Мерген чоң ата башында
бул приемдагы абдан жакшы алынган, баягы чоң атасы урпагына улуу нерселерди үйрөтүп кетүү, айтып кетүү, милдетинен кутулуу иретинде, мойнундагы парстан кутулуу иретинде ушундай өзүнүн китептин стили дагы жакшы башталган экен. Ошондой сырлуу нерселер бар. Анан бул жерде эгерде табиятка жамандык кылбасаң, ал сага жамандык кылбайт деген бирден бир эле эң негизги не түшүндүм да. Бул табият ошол адамдын жан дүйнөсү. Бул жерде мергендин өзүнүн немедеги баягы Бишкекке, Фрунзеге келип окугандагы окуялар, анан жана Ленинградтан багып алган Катя деген кыз, кандай ушундай бир көп окуялар өтө бул жерде өтө көп, анан бардыгы түшүнүктүү, аягы болсо өтө эле кайгылуу кылып коюпсуң да. Эмне үчүн? Муну мен бил дегенди билем, билбей дегенди биле албайм. Эмнени берсе, ошону аткарышым керек. Кандай болсо ошондой кылып жеткизишим керек. Ошол сыяктуу эле бул ошондой болуп калыптыр ошакка, тиги дүйнөгө кандай дейм, бул жагы да бар болуш керек. Бул дүйнөдө эч ким түбөлүктүү болуп калбайт. Башталчу иштин, башталган иштин аягы бар. Эч качан түбөлүктүү эч нерсе жок. Келип кетчү. Бул дүйнөгө биз да ошо конокпуз. Бул дүйнөгө жаратуучу бизди өсүүгө жөнөткөндүр. Биз ошону таанып билип, ошону өсүшүбүз керек. Андан кийин башка жагында. Ааламда чексиз 70 000 ааламды жараткан жаратуучу жер шарына бизди конок катары жана өзүбүздүн азырынча айтканда рух демибизди өстүрүүгө жиберген. Анан кийин эле анын баарын унутуп кайып эле, өзүбүздүн ким экенибизди унутуп коюп эле, байлык менен мансап деңсеп, ошонун артынан эле жүгүрүп калбадыкпы? Жок, андай эмес. Биз өзүбүздүн жан дүйнөбүздү байытышыбыз керек. Абдан жакшы. Бул жерде урматтуу эле көрүүчү, каарман болуп Мерген деген аксакал. Анан ошол Мерген деген аксакал жаш кезиндеги болгон окуясынан ушу көзү жумулганга чейин өзүнүн тагдырын небересине айтып берген. Небереси ошонун баарына катышкан каармандарды айтып атам да. Мына ошол жерде өзүнүн достору менен Жибек, Катя деген ошолор каармандар бар да, ошолордун тагдырынын аягына чейин кийин студент болуп жүрүп, чоңоюшуп, турмуш күтүп, анан жашоосун өткөрүп, анан жашоосунун аягында ошол жерде бул дүйнөдөн сапар алышат, о дүйнөгө. Анан ошол каармандардын суроом ошондой болду да, көрүүчү, кийин окуучу окуп алгандан кийин түшүнөсүз, ошондуктан бир нерсени түшүнүктүүрөөк болсун деп кайталап атам да, кыскасычы. Анан ошол кайгылуу өткөнү, бул эми жашоо дегенде, жашоо, буну өзгөртө албайсың. Бирок ошондуктан ошол канчалык улгайган сайын ошол улуулуктарды баалагандары өтө сөзсүз эле бала кезде билинбеген нерселердин бардыгынчы. Аалам деми, адам деми, табият деми бар. Мына бул жерде айтылып айтылбай ушулар жөнүндө айтылат. Жараткандын деми, адамдын деми, табияттын деми, ушул жөнүндө кандай бөлүнөт сенин оюңча? Эми бул жерде бөлүнгөнүнө карап келсек, башында туруучу жаратуучу. Жаратуучу ааламды жаратканда. Аалам болсо кайра бөлүнөт. Ааламдык дем. Жанагы рух деп атпайбызбы? Бул деген кыргызчасына эгер алып келе турган болсок, дем болуп калат да. Деми. Анткени мына демдүү деп атпай, деми бар деп, рух да, мындай. Ааламдык дем бу дагы бөлүнүп кетет да. Ааламдан бөлүнөт. Ааламдык дем болуп. Ортосунда дем турат өзү, рухтун өзү. Анан адамдык рух, адамдык дем турат. Эми эле ааламдык дем болсо кайра жаратылыш дем болуп кайра бөлүнүп кетет экен да. Анан дем болсо бул чексиз дем.
чеги жок дейм да. Рухтун чеги жок. Андан адамдыктарды кетет да. Эми демдерди ошентип бөлүп атам сыяктуу болуп кете берет экен да. Биз жана илгерди бизди неме деп көп үйрөтүп койгон. Жаратылыштын падышасы бул адам деп. Жок, жаратылыштын падышасы бул адам эмес. Жаратылыштын падышасында падышасы бар. Ошол сыяктуу да. Жана бул атом деп бөлүп атпайбызбы? Атом дагы жана бөлүкчүлөр дагы бул өзүнчө дүйнөдө. Бул дагы дем. Майдаланган сайын бул улам күчтөнүп кете берет. Неметкен сайын ошо канча майда болсо, канча кичиленген сайын ошончо улууланат экен да. Кайра чоңойот да. Андан туура. Жана биз жогоруда кылып кеткен медерлер жөнүндө ушундай адамды медер деп коебу? Медер деп айтылат. Ошолордун бардыгынан канчалык деңгээлде майдаланышы ошо кайып дүйнөгө чейин, которулуп кеткенге чейин, жанагы телепатия, телекинести ошолордун бардыгы адамдын колунан келе турган нерселер экенин, азыр ушул доорго баратканыбызды, кандайдыр бир өзүбүздүн биринчиден аракетибиз, экинчиден бул кандайдыр улуу күчтөрдүн колдоосу сөзсүз керек экен. Эң негизгиси колдоонун астында биз кол сунушубуз керек, жана жогоруда айткандай кайып дүйнөгө. Ниетибиз менен, оюбуз менен, тилегибиз менен, сен барсың, мен сага ишенем, сен момундай кыл, момундай. Биздики тек гана сыйлашып эмес, кайып дүйнө менен сырдашып келген да. Ооба. Сырдашып. Суроо салып, суроосун алганда, талабын коюп, талабын аткарткан. Мына ушундай да. Айтылбай калган сөзүң болсо биринчиден сага айтайын, Жеңишбек. Бүгүнкү кыргыз баласына мен кыргызмын деген көкүрөгүндө күйүп турган адамга мына бул камераны карап жогорку эмнени айтаар элең? Бул китептен сырткары муну китепти окумайынча адамдар биз тек гана үстүртөн эле айттык да, кереметтери бар экен. Эми биздин кыргыз элиме мен кыргызмын деп көкүрөгүндөгү ата арбайлардын айтып турган кыргыз деген сөздү улуу тутуп, кыргыз деген журтту улуу тутуп, ата арбайлардын жолуна түшүшүбүз керек. Биз ошол ата арбайларына жолугуп, ким экенибизди сезиш керек. Мына Кыдыр атабыз жолго чыкты дейт. Кыдыр атабыздын ким биринчи тосуп чыгарын дагы жаратуучу өзүң билет. Кыргыз өзүбүздүн биригибизди келип калды. Биригишибиз керек. Ар бирибиз. Көкүрөгү ачылгандар биригип келе жаткан доорду тозушубуз керек. Андан башка эмнени айта алабыз? Башка элди ээрчишибиз керек. Ар бирибиздин өзүбүздүн оюбуз болуш керек. Кыргыз элиме биринчиден ынтымакты, ырыс кешиктерин баарын сурайт элем. Ошолорду каалайт элем. Мына келген башчыбыз дагы ошол кыргыз демин көтөрө турган, кыргыз үчүн кызмат кыла тургандардан болсун. Элибиз эч качан оорубасын. Жакшылыктар эле болсун. Рахмат Жеңишбек, бүгүн келип ушул берүүгө катышып, эл менен өзүңдүн ой пикириңди беришкениңе чаң рахмат. Урматтуу теле көрүүчү. Өткөн доордогу болуп кеткен жумоктордун бардыгы бүгүнкү чындык. Элем бүгүнкү чындык эртеңки жумок. Учурдун сырлары ачылмакчы, кошо алсаң өткөн, келер, учур чакты. Арыбасын, аруу кыргызым, бар болуңуздар.